17 октябрдан тарта жерлерде элдик жыйындар өтүп, жергиликтүү делегаттарды шайлоо башталды. Өнөктүк Ош шаарындагы Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгында уланды. Анда калктын санына жараша 51 делегат элдин тандоосу менен шайланышы керек. Былтыркыга салыштырмалуу калктын өнөктүк боюнча түшүнүгү болгондуктан делегаттарды тандоо кызуу талкууланып жатыптыр. Жетекчилерге элдин үнүн жеткизип, ошон иш маселелерди чече ала турган делегаттар шайланыш керек. Жөн эле барып элди курултайга шайландым деп эле унчукпай барып уктап келе бербеш керек. Ар бир көйгөй маселени ал жерде талаш болот, тартыш болот. Аябай ошол көйгөйдү алып чыгып, ошол иштерди үстүнөн чечип, элдин алкышына ээ болгон делегаттар барыш керек. Элдин көзү ачылды быйыл дагы. Чындыгына быйыл толук кандуу түшүнүк менен элдер мүмкүнчүлүккө ээ болду. Делегат баргандан кийин сүйлөй турган бир делегат болуш керек да. Унчукпай балык болуп отуруп албай. Мындакта кемчилдиктерди айтыш керек. Шайлоочулардын ишенимин алып, элдин элегинен өткөн делегаттар гана өлкө башчысына элдин үнүн жеткирүү милдетин алат. Тандалган жергиликтүү делегат Калдарбек Кыдыров бир катар көйгөйлөрдү тизмектеп чыккан. Эми азыр эң негизги көйгөйлөр бул Кыргызстан боюнча бир эле көйгөй бар. Ал деген элди анын үстүнө шаар ичиндеги элди жумуш менен камсыз кылыш керек да. Жумуш менен камсыз кылган элдер ошонун алек болот. Кылмыштуулукка дагы мындай билет этет. Иштеген адам башка нерсе менен алектенбейт. Ошон үчүн жумуш орундарын, анан жергиликтүү частный предпринимательдердин налог маселелерин, салык маселелери реалдуу, ошолор өзүнө жооп береби деген өңдүү маселелер бар. Ошо республикалык масштабта кое турган маселелерди дагы мен ойлойм делегаттар тактап туруп анан даярдайт деп. Бул жылы делегаттардын сандык курамы кыскартылган. Элдик жыйындын биринчи баскычында жалпы Ош шаарынан 300 делегат бир жылдык мөөнөткө шайланат. Алып баруучулардын курамы, алып баруучулардын тартиби башка болуп атат да быйылчы. Былтыры 500 өкүлчүлүктөн 500, жергиликтүү жамааттын өкүлчүлүгүнөн 500 делегат элдик жыйынга, жалпы шаар боюнча элдик жыйынга катышкан болсо, быйыл 300 делегат болуп атат. Сандык курамы боюнча аз болуп атат да. А бирок Бишкекке бара турган делегаттардын саны былтыр 30 болсо, быйыл 39 болуп атат. Быйыл болсо, ошол ар бир округтан шайланган депутаттар өздөрү алып баруучу болуп атат. Өзгөчөлүгүчү. Жерлерде өтчү элдик жыйын 25 октябрда аяктайт. Шаарда 7 муниципалдык аймактык башкармалык жана 1 айыл өкмөт бар. Бул үчүн уюштуруу жана өткөрүү боюнча комиссия түзүлгөн. Республикалык элдик жыйын 15 декабрга белгиленген. Ага Ош шаарынан 39 делегат катышат. Өткөн жылы катышкан делегаттардын басымдуусу өлкөдөгү коррупция жана жер сатуу, укук коргоо органдарына болгон нааразычылыкты көтөрүшкөн. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.